34 беренесине ылайыктуулугу маселеси боюнча суроо талап каралганча токтотуусун аныктама иш өндүрүшү боюнча токтотуу бөлүгү 10 күндүк мөөнөттө Бишкек шаардык сотуна даттануу арызы тараптарга түшүндүрүлсүн. Урматтуу мекендештер, мына быйыл 4-жылга карап кетип атат. Текебаев мени өзүңөр билесиңер, апрель-июнь окуяларын 2010-жылда болуп өткөн биздин кайгылуу окуяларды териштирүү боюнча комиссиянын тарабынан алып чыккан отчет боюнча. Мен эмнени айтайын деп атам? Дагы бир жолу мына кайталап кетким келет да. Ошондой кайгылуу окуялар болду. 87 бала каза болду. Миңдеген адамдар июнь окуясында каза болушту. Ошону менен бирге 10 миңдеген адамдар жарадар болушту да. Канча миңдеген адамдар кайгыга батып бүгүнкү күнгө дейин отурушат. Балдарын бүгүнкү күнгө дейин денесин таппаган ата-энелер бар. Мына ошондой кайгылуу окуяда Текебаевдин убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары анын кандай иш аракеттерин жасаганын мен ойлойм тарых көрсөтөт депчи. Бирок ал кадыр баркыма доо кетти деп мени мына сотко берип отурат. 4 жылдан бери соттошобуз, сотторго кысым көрсөтүп, каалаганын жасап атат да. Акылга сыйбаган нерсе бир нерсе бар да. Ошончо кайгыга баткан, ошончолук кайгыдан башы чыкпаган карапайым элдин кайгысынан, трагедиясынан, балдарынан бөөдө каза болгон карапайым элдин балдарынан Текебаевдин намысы, ариети бийик турат экен. Кантип анын ариети тиги ар намысы бийик турат? Эмне үчүн соттор акыйкат чечим чыгарбайт? Элдик сотко барышыбыз керекпи? Же Текебаев ушуну каалап турабы? Бир чыр чыкса экен деп. Биринчи жолу 2011-жылы ушул сотко бергенде президенттик шайлоонун алдында берген. Мен ойлоп калдым, анын ою президенттик шайлоодо бир чыр болсо экен деп. Анда дагы биз акырын гана сабырдуулук менен ошол сот процессин өткөрдүк. Туруп эле 29 ноябрь 2011-жылы сотко берип атат. Инаугурация 1 декабрь 2011-жылы президенттин. Коноктор келе турган мезгилде. Сотту кайрадан баштап коет да, дагы бир чыр чыкса экен деп. Андан кийин 2012-жылы ШОСтун алдында берип атат. Мына эми кайрадан жаз келди, азыр саясий кичине кооптолуп турган мезгилде кайрадан ушул ишти баштап кысым көрсөтүп судьяга каалаганын жасап атат да. Эми ошол 72-бери Конституциянын 1-бөлүгүндө 24 берене тиги депутаттык статусу жөнүндө мыйзамдын, ошондой эле Конституциянын 33 беренеде жазылып турат. Дагы башка мыйзамдарда депутат айткан сөзүнө ошондой эле добуш берген добушуна азыркы учурда да депутат болуп, кийин дагы тиги куугунтукка алынбайт деп. Бирок ушул мыйзамдарды Конституция түздөн түз колдонулуш керек эле. Тилекке каршы соттор анда кылбай, эми депутат жооп береби, жоопкерчиликти алыш керекпи деген маселени мына жогорку кеңештин чечими турса дагы 29 аны Конституционный сотко Балкыбеков деген судья жөнөтүп атат. Ошол чечмелеп берсин деп. Мен таң калганым, качанга дери Текебаев бир чети ачууңду да келтирет. Качанга дери Текебаев өлкөнү башкарат? Качанга дери Текебаев хан болот? Качанга дери Текебаев президенттин, спикердин, өкмөттүн, премьердин мындайча айтканда ролун аткарат? Качанга дери Текебаев өлкөнү каалаганда калчайт? Мына ушинтип ал ушундай бир саясий кырдаал курчуп турган мезгилде ал дайыма ушул ош коогалаңы боюнча маселени көтөрүп чыгат. Мен түшүндүм, ага дестабилизация керек экен. Элдик сот болсун мейли дейт.
Элдик сот боло турган болсо, июнь окуясы боюнча бул өтө чоң чырга айланып кетиши мүмкүн. Себеби эл акыйкат тапкан жок. Апрель соту боюнча мына 4 жыл созулуп атат. Ким күнөөлүү болду? Ким ошол күнөөлөрдөн кармалып келди? Июнь окуясынын кайсы сепаратист кармалып келип, же болбосо күнөөлүү адам жоопкерчиликке тартылды? Эч ким тартылган жок. Ошондуктан эгерде Текебаев элдик сотто каалап турса, элдик сотто болот. Анда эл да өзүнүн сөзүн айтат. Мен айтып кетер элем, соттор дагы мыйзам ченеминде иштесе болмок. Деги эле биздин өлкөдө болуп аткан укуктук талаадагы башаламандыкты токтотуш керек деп эсептейм. Бул жакшылыкка алып келбейт. Текебаев кандай гана кысым көрсөтпөсүн, сот аркылуу болобу, же конституционный соттон мыйзамсыз чечим кабыл алабы, же башыма пистолет такайбы, Ош окуясы боюнча Текебаев апапакай деп, Асылбек Текебаев апапакай, Атамекен апапакай деп, мына ушундай сөздү мен КТРден айтышым керек экен, мен ушундай сөздү Жогорку Кеңештин жыйынында айтышым керек экен. Мен айтып коеюн, эч качан мындай сөз мен тарабынан айтылбайт. Себеби мен ишенем, эл ушул Кыргызстандын эли мени колдой алат деп. Ошондой эле кайгыга баткан, трагедиянын башынан өткөргөн Ош шаары менен Жалал Абад шаарынын эли дагы мени колдоп берет деп. Ошон үчүн эгер Текебаев каалап атса элдик сотто, анда келгиле элдик сотто өткөрөлү.